Рахмат. Куатбек Айылчевич, сиз өкмөттө биринчи вице-премьер катары трансформация маселесинин жетекчиси болчусуз да ошол комиссиянын. Азыр эми Алмазбек Батырбекович сиз жетектейт окшойсуз да. Мына понедельник күнү парламентке мыйзамдап келдиңер өкмөттөн. 2009 жылга чейинкилерди биринчи этап менен трансформациялык мыйзамдаштырганбыз. Эми экинчи этап менен алып келгендердин арасында мен бир түшүнбөдүм да бир нерсени. Эмнеге мыйзамды сыйлап, үй салбай, күтүп отургандарды мыйзамдаштырбай, анча мынча шустрыйраак болуп туруп үй салып алгандарды гана биз ушул мыйзамга уруксат берип атабыз да, ушул мыйзам боюнча. Эмнеге мындай подход болуп атат? Ошону түшүндүрүп азыр айтып койсоңуздар. Урматтуу Элвира Жаңалбековна, ал жерде эми чын айтканда өзүңүз жакшы билесиз. Баштан бери карап сиздер дагы кээ бир жерине катышып жүрдүңүздөр да. Маселе абдан оор болду. Өкмөт бир нече комиссия түзүп, бир нече жолу чыгып карап, аягында ушундай чечимге келип, азыркы сиз айткандай көрүнүш менен алып келинди. Бирок ал жерде сөзсүз эле үй салып алгандар эмес. Сиз айткандай документи колунда болуп, сыйлап мыйзамды курулушту курбай отургандардын дагы контурлары бар. Жок, ал контурлары ичиндегилер билесиз да, акта миңдеген, 10 миңдеген үйлөр да. Анан несправедливый же это подход. Одному даете добро, а вторым нет. Особенно сокулукта ызычуу, чыр болот. Эртең буну эл укса, митингдер анча эле токтобой жатат. Бирсүүнү каттап келет. Аларды кантебиз? Алмаз Батырбекович, абдан чоң ызычуу. Буну деген парламенттен биз сунуш киргизип, мен ойлойм, коллегаларым деле айтып атышат, сунуш киргизебиз, чтобы всем одинаковый мамиле кылгыла деп. Мыйзам долбоору сиздерге кирди, баягы биз чогуу карап чече турган маселелер бар. Конечно, кээ бир маселелердин баарын камтыш кыйын экен, бул жерде айтып атпайм, оор маселе болду деп. Жок, биз парламенттен сиздер сунуш бериңиздер. Ошол биз сунушту берсек, ошондой баарына тең мамиле кылгыла деп сурасак, анан өкмөттөн кайра кайрып бербейсизби? Эми сиз жетекчи катары баратасыз да. Өзүңүздүн көз карашыңызды айтып койсоңуз. Сунуш бериңиздер, анан биз карап туруп, мыйзамдуулугуна карап туруп чечип берели. Куатбек Айылчевич, эми аякта сууга жер деп атасыңар, чүйдө эч жактан бери уже суу жок, бүт кургап калган таштак жерлер. Биринчиден. Максималдуу андай жерлерди кошконго аракет кылдык. Эгер сиз бирок контурдун ичиндеги жерлер да кирбептир да. Бер жактагыларда, особенно Вайнантоновка, Новопавловка, сиз жакшы билесиз. 200 уголовный дело козголгон. Эл ызычуу. Каждый бир айда бир жолу чыкпаса, билесиз да, ызычуу токтобойт буну. У нас и так очень много мындай спорный территориялар көп, спорный маселелер көп. И мне кажется, бул жерден баарына адилеттүү мамиле кылбасаңыздар, бул токтобойт. И еще упущенные выгоданы киргизип атыптырсыз да. Первый этап боюнча киргизбей, азыр эмнеге киргизип атасыздар? Биринчи мыйзамда, первый, когда у нас узаконение болгондо, не было же по упущенной выгоде возмещения. А почему сейчас они должны возмещать? Анын немелери бар. Мыйзамга ылайыктуу. Анда мыйзам задним числом не принимается. Тигилердин ортосунда кечөө мынтип алган, анан бүгүн мынтип алган деп ызычуу болбойбу? Элвира Жаңалбековна, ал жерде жанагы 2009-жылга чейинкилерди эгер сиз эсиңизде болсо, трансформацияга берүүдө алардын сөзсүз түрдө бир чечимдери, ага чейинки болгон маселелердин баардыгы камтылган. Но они упущенную выгоду не платили. Сокулукта никто не платил. Азыр болсо бул мыйзамда деген төлөгүлө деп киргизип атасыңар. Ортодо кандай болуп калат? Туура. Мыйзам боюнча төлөнүш керек экен, ошол боюнча киргиздик. Мына сиздердин карооңуздарга алып келдик. Эгер сунуштар болуп, бул жерде көпчүлүк менен кандай чечсек, ошондой кетели. Биз деле аны сөзсүз түрдө төлөсүн деген жокпуз. Эгер мыйзам боюнча ошондой болсо, биз ошол боюнча алып кирилди. Эми баарыбыз чогуу отуруп карасак да болот аны. Сунуш бериңиздер, карайлы ушул жерде чогуу отуруп. Биздин тиешелүү адистер да, министрликтер да катышат. Сураныч, эми бизге мына 2-3 жума калды, парламенттен коллегалар баары колдоп берет деп ойлойм. Өткөндөн кийин батыраак буну деген ишке ашырылып, батыраак кандай иштесин. Сураныч, Алмазбек Батырбекович, буну эми сиз көзөмөлдөйт окшойсуз. Именно тиги чүйдөгү 2000 гектар жер, ошону жалпы боюнча 2000 гектар, ошондо чүйдө 1700, именно сокулуктагы 1400 гектар боюнча абдан ызычуу жерлер. Ушуну ыкчам киргизип бериңиздер деп суранам да. Кийин бизден чыкса дагы коллегалар мындай сунуш бергенде кайрыбаңыздар бизге. Азыр биякта микрофонду мына жетекчиңер бирде айтып, сиз кайрып бербеңиздер, Сураныч. Аягына чейин көзөмөлдөп, буну колдоп бериңиздер. Баарына адилеттүү тең мамиле болуш керек. Митингдер токтобойт аякта. 10 жылдан бери келет. Рахмат. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар.
урматтуу Элмира Ажыралбековна. Эми мен ойлойм, бүгүнкү күнү мына сиздердин астыңыздарга Кудай буюрса колдоп берсеңиздер иштейм. Эми Кубатбек Алчиевич функциональный ар бир вице-премьердин, биринчи вице-премьердин аткара турган иштерин бөлүштүргөндө эгер мен карагыдай болуп калсам, изучать этип карап чыгып, анан кийин чогуу иш алып барабыз деген ойдомун.